Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah amma ba'd. Hurmatlı cemaat, Jaratkan Allah Taala'nın 99 atının birisi El-Musavvir. Öň, tüs, şekil berүүчү zat. Dünyada kança degen tüstör var. Океандардын түптөрүндө, таштарда, köpölöktörдө, жаныбарларда, канаттууларда, инсандардын кандай деген өң түстүн бардыгын жараткан Алла Таала өзү берет экен. Кызыл, жашыл, оранжевый, фиолетовый дейсизби, кандай гана түс болбосун, Алла Таалам өзү түстөгөн. Албетте, чексиз жараткан Алла Тааланын кудурети, bunun бардыгы өзүнөн өзү эле жаралып, өзүнө жараша эле шекил алып, же болбосо түс ала турган жери жок. Bunun бардыгы берилген, тартууланган Алланын тарабынан. Bir farz турасында Ниса сүрөсүндө келет, Кур'ан-ы Каримде жараткан Алла Таала айтат: "Ey иман келтиргендер, силер адилеттүүлүктө туруп, чын күбөлүк бергиле. Өзүңөрдүн затыңарга каршы болсо да, ата-энеңерге каршы болсо да, жакын туугандарыңарга каршы болсо да, силер чын күбөлүк бергиле" деп мына. Чын күбөлүк берүү, жалган күбөлүк берүүдөн сактануу динибизде фарз. Мындай адилеттүүлүк бир да башка динде жок. Исламдын чакырыгы ушул. Өзүңүзгө каршы болсо дагы адилеттүүлүктө бекем туруп, чын сүйлөгөн, чын күбөлүк берген, ата-энеңизге каршы болсо да, жакындарыңызга да каршы болсо да, ислам диндегидей адилеттүүлүк эч жерде жок. Bir sünnet турасында Тирмизи шарифте келет, Ибн Аббас радыйаллаху анхумадан риваят айтат: "Мен Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын оң колуна шакек тагынганын көрдүм" дейт. Шакек тагынганда оң кол. Эркектерге алтындан башка тагынса боло берет. Күмүш тагынабы, бриллианттан тагынабы, алтын эркектерге болбойт. Аялдарга бардыгы боло берет. Шакек тагынган сүннөт экен, оң колго тагынган өзүнчө сүннөт экен. Bir manülü amaldın fazileti турасында Abu Davud şarifte gelet, Malik ibn Rabia radıyallahu anhudan rivayat, bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi, Peygamber'den soradı: "Ya Resulallah, ata-enem ötüp ketkenden keyin alardın paydası üçün bir жақшы iş barı men kıla turgan? Kaysi işti kılsam ata-eneme payda olur? Alar göz jumup ketkenden keyin." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "Бар" dedi. Ata-ene ötkөндөн keyin dagı alardın paydası üçün sen hareket kılsan жақшы işler var. Al birincisi, sen Allah Taala'dan meyrimdүүлүк, райымдуулугун сурагын ата-энең üçün. Жана истигфар кылгын. Ата-энеңе Allah Taala'dan geçirim сурагын. Ya Allah, ата-энемдин күнөөсүн кечир деп. Жана алардын осуят айткан болсо дүйнөдө, sen ошо осуяттарды толук аткаргын. Жана алардын байланыш, туган урук, бардык ошолордун жоро жолдоштору, алар менен жакшы бекем мамиледе болгон, досторун сыйлагын dedi. Досторуна тамак аш берип, аларга сый көрсөтүү, ушул сен ата-энең дүйнөдөн өткөндөн кийин алардын пайдасы аларга сооп тие турган ушул иштер экен. Демек, Айша эне дегендер бар, ошолорду сыйлаган, ата-энени сыйлагандай эле болот экен туугандар. Bir күнөө турасында Bukhari şerifte gelet, Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Kimde kim tekeverlenip, özünün şımın, je bolboso izarın, kızlaşıktan ılдый südürөp жүрө турган болсо, bunu Allah Taala ertege kıyamat günü rahmat nazarı menen карабайт" dedi. Allah Taala rahmat nazarı menen карабайт eken. Dünya turasında Tirmizi şerifte gelet, Anas ibn Malik radıyallahu anh'dan rivayat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Kimde kim ahiretli maksat kılsa, jaşoosunun maksatı ahiret, anda Allah Taala anın жүрөгүнө токчулук, жүрөгүнө байлыкты толтуруп коет экен. Жана ага дүнүйө кор болуп келет экен. Ал эми кимде ким дүнүйөнү максат кылса, Allah Taala пешенесине жакырчылыкты басып коет экен. Бул тойбойт. Канча миллиардер дери болсо дагы ачка болуп тойбой, жүрөгү жакыр болуп өтүп кетет туугандар. Жана буга дүнүйө кор болуп келбейт. Бул дүнүйөдө чарчайт экен. Allah Taala рызкысын чачып берет экен. Жана буга эң жаманы туугандар, буга
Алла субханаху ва тағаланың тарабынан бактысыздык. Эми бериле турган рызкы канча өлчөнгөн болсо тагдырында ошончо эле берилет экен. Пайгамбарыбыздын медицинасынан Абу Дауд шарифте келет. Айша разияллаху анха энебиз айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дарыбызды курма менен жейт эле дейт, чогуу. Пайгамбарыбыз эмне үчүн ушундай десеңиз, дарыбыз суук келет экен, курма ысык келет экен. Дарыбыздын сууктугун курманын ысыктыгы менен, курманын ысыктыгын дарыбыздын сууктугу менен аралаштырып коет экен. Дарыбыз суук келет экен мына. Абу Дауд шарифте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дарыбыз жеген экен. Тугандар, бирок ошондо дагы баланс кылып, мына ысык суу менен, суук менен аралаштырып жеген экен туган. Алла Тааланын Кур'ан-ы Каримдин асааты, Кур'анда Алла Таала айтат: "Эй адамдар, силер Алла Тааланы унутуп калган адамдарга окшобогула. Алла Таала аларды дагы өздөрүн унуттуруп койгон" дейт. Алла Таала албетте өзү унуткандан таза зат. Алла субханаху ва тааланы эстейли. Фадкуруни адкурукум. Алла айткан, мени эстеп жүргүлө, мен да силерди эстеймин. Эстебесек деле эстейт. Бирок эстегенибизде Алла Таала өзүнүн мухаббаты менен, мээрими менен, кечиримдүүлүгү менен, хидаят нуру менен Алла Таалам жакшы көрүүсү менен эстейт. Алла Таалам ушу айткан, уккан маселелерге амал кылганга баарыбызга жардам берсин, башкаларга жеткиргенге тоофик берсин. Ва ахиру даъвана анил хамдулиллахи rabbil alamin bi rahmatika ya arhamar rahim.